мурдагы шайлоодогудай жаңылыштык кетирчүдөй абал түзүлүп атат. Ошондой эле чоң эки партия түзүлүп атат. Эң чоң таасирдүү кызмат адамдары каражаты бар кандидаттарды топтоп келип, өздөрү кепилдик берип, тизме түзгөнгө аралашып атышат. Ошону сиз өлкө жетекчилигине маалымат беришиңиз керек го деп ойлойм да. Анткени шайлоо жакшы, тынч, стабилдүү өтсө, бул сизге баарыбыз үчүн жакшы болот эле. Анан ошол эле убакта президент элге кайрылыш керек менимче. Жанагындай партияны түзгөн адамдар кирип, президенттин батасын алдык. Резюмеңерди бере калгыла, президент күтүп калды, өзү добро берип атат, батасын берип атат деп кандидаттардын баштарын айлантып атат. Мына ошондой шустрый партия лидерлерине дагы мындай президент өз кайрылып, баарына бирдей тегиз мамиле кылам дегендей бир ойду айтпаса, ар кандай жанагындай ыкма менен кандидаттарды азгырып алуу мындай аракеттери болуп атат да. Алдыдагы шайлоону таза, стабилдүү, бир жакшы өткөрүш үчүн президент мырза сиз менен тыгыз байланышта болуш керек деп ойлойм.